Söz Масалиев Искак Абсаматович'te. Birinci demirgeçilerin toğuna bir soru vardı. Sizlerden sunuşuңар ушул жерде президент 7% боюнча айткандан кийин эртеси күнү пайда болду. Искак Абсаматович аталган мыйзам долбоорун ушул жерде демилгечилер турат. Биз андан мурун сунуш кылып, Мен вакыт боюнча президент сүйлөгөндөн кийин болду. Эртерээк сунуштуканбыз, андан мурун сунуш кылганбыз. Бул боюнча кийинки учурда ушул обсуждение болуп атканда президент өзүнүн пикирин ушул трибунадан туруп билдирген. Ал баарыбызга маалым. Жок, мөөнөтү боюнча президент сүйлөгөндөн кийин. Биз эртерээк демилге кылганбыз. Президент эртерээк айткан. Биз демилгечилер, депутаттар. Жок, сиз 18 Карап март. көрсөңүздөр болот. Хорошо. Мейли, экинчи суроо. Сизге эмес, демилге боюнча менин суроом жок да. Урматтуу төрага, сизге 6 декабрда биздин мыйзам долбоорубуз кирген болчу. Эмне үчүн 12 январда сизден чыгып атат? Сиз бир ай эмне кылдыңыз ал мыйзам долбоор менен? Дасан Арысбек, сизге. Ал каралып, биздин тийиштүү бөлүмдөрдөн каралып, анан тийиштүү комитетке кетти. Ошол мөөнөттүн ичинде баардык иштер каралды. Анда эмнегедир булардын мыйзам долбоору сизде 3 күн жүрдү. Түшүндүрүп берсеңиз, эки бирдей эле мыйзам. Бирөөсү сизде 20 күндөн ашык кабылдамаңызда жүрөт, экинчиси 3 күндө чыгат. Түшүндүрмө бериңизчи. Түшүндүрмө, ошол бөлүм ошондой заключение чыгарат. Ошого жараша ал дальше кетет. Урматтуу төрага, мен так сурадым мөөнөттөр боюнча. Почему 20 күн менен 3 күн айырмасы барбы? Бар, бирок мөөнөттө ал жерде 3 күндө бүт, 20 күндө бүт дегенде мөөнөт жок. Жок. Мөөнөт ошондой. Сиздин милдетиңиз мыйзам долбоор демилген тийиштүү комитетке жибериш керек, туура. Жөнөттүк. Сиз Каралды. 20 күндөн кийин жөнөттүңүз деп атам мен сизге. Ошо 20 күндүн ичинде демек каралды. Ким карады? Сиз карадыңызбы? Советтиңиз карадыбы? Тийиштүү бөлүмдөрдө каралды. Каралды. Так, хорошо. Кийинки суроо. Юстиция министринин өкүлү барбы? Мага түшүндүрмө бериңизчи. Эмне себептен биз 12 февралда жиберген мыйзам долбооруну сиздер 12 майга чейин 3 ай карадыңар. Ал эми азыркы демилге жасаганды 3 күндө карадыңар. Айырмасы эмне болуп атат? Өкмөттүн өкүлү катары сизге суроо берип атам. Саламатсызбы, урматтуу Искак Абсаматович, сиздин мыйзам долбооруңуз боюнча так маалымат жок экен жанында, бирок биз регламентке ылайык макулдашып, анан Кандай? өкмөткө киргизебиз. Сурок убактысы. Сиздин мыйзам долбоор боюнча менде толук маалымат жок экен. Бирок биз регламентке карата ошо мөөнөттөрүнө ылайык макулдашып, министрликтер менен анан өкмөткө киргизебиз. Дастан Арысбек, бул киши эмне кылып атат бuyakta? Так жооп бере албаса. Ошого атайын чакырдык да, туурабы? Сиз мага жооп бере аласызбы? Эмне себептен 3 ай биздин мыйзам долбоору өкмөттө каралып жооп берилбеген? Ал эми кийинки долбоор, ушундай эле долбоор 12 күндө жооп берилип атат. Эмне себептен андай болуп атат? Мага бердиңизби суроону? Жок, мен юстиция министрине. Мен айтканым, ал министрдин өкүлү даяр эмес болсо анда давай до свидания кылыш керек да. Өкмөт чыгымдарын эсептеди да. Булардыкында чыгым көрүнбөй атат. Сиздердин мыйзамыңыздарда чыгым каралып атат. Каралган эмес, ошондо 5%га түшүрүп атасыз. Болгон ошол. Бюджеттик чыгымдар бар экен деген Жок. маалыматтар келип атат. Дастан Арысбек, билбесеңиз айтпай эле койсоңузчу, мен сурап атырмын. Биздики ушундай эле мыйзам болчу. Эгер элдин үнүн укканга даяр болгон болсо, мына ушул ноябрь айынын 3 декадасында кенен парламентте угуу жасашыбыз. Ар кандай саясий күчтөр менен. Босого боюнча 3%га чейин деген сунуштар болуп атат. Мен өткөндө эле айттым эле, жок дегенде 5%га түшүрбөсө, мына шайлоо революция менен бүтөт. Бүгүнкү күндөгү элдин маанайы ушундай. Экинчи чоң маселе дагы баса белгилеп айтам. Ушул уюштуруучу